1.26 менен алайын, а? Детский тариф. Бустер и детский кресло менен 2 баласы менен экен. 28 км 35 минутта дейт. Центрдан барат экенбиз да. Жолдор ачыкпы? Кеттик энди туугандар. Бүгүн Кудай буйруса суббота. 6 сентябрь 2025 жыл саат 10-дон 25 мүнөт өтүп калды. Так, пробегтерди нөлгө түшүрөлүчү. Бүгүн бир иштейличи эконом тарифте туугандар. Ассалам алейкум туугандар. Кандайсыңар? Кудай буйруса биз Москвадабыз, билесиңер. Москвада таксиде эконом тарифте жумуш кандай болуп атат? Буйруса ошону тартып көрсөтөйүн деп атам. Көптөр билем, кызыгышат, таксиде иштегиси келет, башка жактагылар келип ушундай таксиде жумуш жакшы экен деп келгиси келет да. Кыргызстанда жүргөндөрчү. Ошолорго мындай болгондой кылып көрсөтүп, бүгүн иш кандай болот? Ошону көрсөтүп берейин деп атам туугандар. Ошол анда эмесе видеону аягына чейин түр жүрбөстөн көрөсүз туугандар. Колдоо иретинде мага лайктан басып, комменттерден жазып, подписаться боло деп болсоңуз, подписаться кнопкасын бир басып коюңуз. Менин каналыма катталып. Болду, мага ошол эле керек, башка эч нерсе керек жок туугандар. Анда эмесе Москва шаарында суббота күнкү болгон сменаны көрөбүз. Канча иштейбиз, канча саат иштейбиз, канча сом иштейбиз, канча рубль иштейбиз, каяктарга барабыз, буйруса алдыда баарын толук түрдө тартып көрсөткөнгө аракет кылам туугандар. Анда эмесе жумушту баштадык. Биринчи заказды алдык, көрдүңүздөр. 1.26 коэффициент менен детский тариф 2 кресло менен центрга. Буйруса жумуш башталды. Починди алдык туугандар. Анда эмесе кеттик. İşte kılalı. Ondan sonun kölökө жерге келип калдык го. Так, Москвада погода 20 градус көрсөтүп атат азыр. Так, пробегтерди нөлгө түшүрдүк. Саат 10-дон 32 мүнөт өтүп калды. МКаттын сыртынан алдым туугандар. Москванын центрине алып келебиз. Бүгүн суббота, эс алышат, ойношот. Эс алты ойнотуп келели. Так, 34 минуттага биринчи заказ. 1518 рубль. Так, дальше линияга чыгабыз. Центрден чыгабыз. Центрдабыз туугандар. Центрде коэффициенттин кызы да жок. Так, заказ берсе, сырт жака заказ алыш керек. Гибкий күйүк менде. Что-то гибкий жок. Иштеген вообще жакпай калды да. Гибкий менен карап иштеш керек болуп атат. Центрдан центрга берип атат. Чуть-чуть наракка турду дейбиз. Эле 5 коэффициент центрга берип атат. Центрдан туугандар сразу эле домойду бастым. Отугасы майда заказдарды берип центрден чыгарбайт. Домой басып туруп Люберцага кетип калган. Домой Люберцада. Жашоо Люберцада туугандар. Ошого Люберц жака берсе алып кете беребиз. Анан третий кольцой сыртына ачып калсак, домойду өчүрүп коебуз анан. Саат 11-ден 17 мүнөт өттү. Что-то бүгүн жумуш слабый го. Ассалам алейкум. Кыргызстанда мекендештер, менин коллегаларым, менин көрүүчүлөрүм, колдоочуларым, кандайсыздар? Ошондой эле силерге жарнама. Кыргызстандан эң жакшы таксопарк издесеңер, Кыргызстанда иштесеңер, мен силерге могу эксперт таксопаркын сунуштап кетмекчимин. Бул эксперт таксопаркы айдоочуларга болгон мүмкүнчүлүктү түзгөн туугандар. Ошондой эле жакшы шарттар менен эксперт таксопарктын комиссиясы болгону 2% же болбосо күнүнө 55 сомдон ала турган кылып, же болбосо ар бир заказдан 4 сомдон ала турган кошуп кылып алсаңар болот туугандар. Эксперт таксопаркы 24 саат 7 күн техподдержка берет туугандар. Ошондой эле бонустар каралган. Досуңарды алып келип койсоңор, сиздерге 1000 сом балансыңарга кошуп берет туугандар. Любой тарифте кошосуз туугандар. Экономбу, грузовойбу, маленький кузов, комфорт плюс, бизнес, любойун кошобуз, келгиле чогуу иштешели туугандар. Эксперт менен чогуу иштесебиз туугандар. Так, Рязанск проспект көрүп атат. Алам да, 5 коэффициент берсең да алам да. Так, кеттик. Ой, Садовый кольцонун аркөтүнөн өтүп өткөнбүз. Ошого чалсам бар, Курский вокзалдан түшпөдү экен. Адрес у вас точный дейинчи. Ото Курский вокзалда турса дагы арт жагынан көрсөтөт да. Ошону көрсөтүп койчу эле. Буну Орус акама чалдым. Точный адресин кайсыл жерде десем,
ушул жерде дейт. Анда точно экен деп. Аз баратам. Аз могу жерде разворот алабыз. Курский атриумдун жанынан. Москваны сагынгандар барбы? Бир көрсөтүп коеюн, Галачы. Сонда Москва. Давай, айда. Мен айрылып кетейин. Өзүңөр деле ойлоп алгыла. Так, 430 метрден кийин оңго. Биз коэффициент заказ тугандар. Почти 20 минутта. Канча чыкты дейсиңер? 448 рубль. Арзан да. Так, домой өчүрөйүн. Нижегородскийден коэффициент күйүп турат. Так, завершить кылабыз домойду. Линияга чыгабыз. 448 рубль болду эле, 500 рубль которду. Оруспай экен. Навигатор кичине титиреп турат. Сырты тоголоп олтуруп жүргөн навигатор кичине титирип атат да. Адашайын деп. Өзүн жоготоюн деп атат. Мейда. Могу жерге 2.39 менен берет го. Алайынбы? Берейин, Ушундай дело. Bir kilometre 3 минутта дейт. Кеттик анда 2.39 менен канча чыгат көрөлүчү. Туугандар, коллегалар, эгер сиздер могу Яндекс иштеп 2 миллион 400 лимитиңер толуп калган болсо, аны ойлонуп, давление болбогула туугандар. Өзүбүздүн кыргыз байкелер жашоону жеңилдетип койду. Эгер 2 миллион 400 лимитиңер толуп калган болсо, анда могу номерге жазсаңыздар, силерди паркка официально кошот туугандар. Эч кандай левый севый эмес, минус 20сы жок, официально кошот. Как обычно иштей бересиңер туугандар. Могу самозанятый болуп же парковый самозанятый болуп иштеп атасыңар го. Как обычно ошондой эле кошот. Официально баары. Ошого могу номерлерге жазсаңыздар, паркка кошуп коет туугандар. Анан 2 миллион 400 лимитим толуп калды же толоюн деп калды деп экономдоп антип иштебей эле болот. 2 миллион 400 толтурууга дагы бул паркка кошулуп дагы 2 миллион 400 иштеп салгыла. Ошол туугандар, могу номерлерге жазсаңар, паркка кошуп коет. Чогуу паркта иштешебиз анда туугандар. 3 минутка канча кирип калды дейсиңер? 3 минут 40 секундка 481 рубль. Аха. Линияга чыгабыз кайра. Нормально. Ама бети жок. Коэффициент күйүп турган жерде 5 коэффициент берет го. Яндекстин да бети жок, Атайын кызарган жерде сүйүнүп турсам 5 коэффициентте уялбай берип коюп атат, О, бети жок. 2.30 менен берип атат. Аламын жигер, алам. Там ол жерден де разворот кылып кетели. Зачем айланып? 3-чү заказ туугандар. 6 минут 33 секундда 619 рубль. Мол байкем алып келдим. Бул байкем 700 рубль берди. 81 рубль чай. Нормально, экономдоолор чотам не өнүгүп өсүп атканбы я? Кайра барайын ушул жака. Нижегородскийге. Канча минут турам? Коэффициент жакшы күйүп атат да. Кеттими. Акыры барып келебиз. То мыяктагы коэффициент бар эми просто ошол жакка барам келип атат. Ошол кызык болуп атат мага. Көрбөй эле бир. 12 минуталык жол экен. Ошол жака атайын бардым. Коэффициенттен барып алайын деп. Рисковать этип убакыт кетсе кетсин деп. Аз барсам бирок коэффициент өчүп калса. 2.28 менен центрга. Жакшы заказ бирок албадым. Центрга барып кайра пустой бергенде коэффициент учуп эле кайра эле. 2.11 менен кайра эле центрга. Жок, центрга албайм. Коэффициент өчүп кетпесиндерби, Саат 12:12 өттү.
Biz 2184 rubl işletiriyoruz hemen. İştegenlikte 1 saat 47 minut deydi. Давай берем. 2 коэффициентпен долго поезд, короче. 1.78 мен. С домашним животным дейді. Албаймай. Коэффициент үш бардат қо. Бер нормальный заказ. Bir 16 менен. Детский тариф ошо 13 минутталык аралыктан. Бар жогол чей дейбизде. 1.93 менен. Кайра эле центр. 2 бир нерсе менен албаган. 1.93 менен берин алам да. Заказ тандап атам. Тандап таска жолганмы дейм. Жемай аппак болбос керек. Кайсында эч кулаган. Көреличи, күтөлүчү дагы. Мына, ушуну алыш керек. Тетин сыртына 2-1 коэффициент менен. Так центрга кереги жок да. Кеттик анда. Артка кеткенбиз. Эконом тариф менен авиапаркка. 22 км 34 минут дейт. Линияда чыгып коебуз. 5-ci zakaz tuğanlar. 32 minut'a 1601 ruble geldik. Пропустить. Так, andan yine 1.74 men detski tarif men zakaz aldım. Так, центрга кемирээк бол. Алып коёбурдум. Кайра домой деп пайдаланбас чыктарына центрден. 11 км 21 минут дейт. Kettik anda. 5-6 zakaz olub kaldı mı? 6 zakazga paralı. Aviaparkdayız. O yerden razvorat alatkenmiz. Sağa çıkıp ketdi uşul. Klient alıp paralıdagı ana. Oy, обедimiz завтра кеткенбиz. Завтра кеткен. Turgandan beri жүрөм. Завтра кеткен аны. Ашыктардын мерекесин тойладым. Ашык болуп калганым мен ойладым. Мен осулай жүрөгүммен ойнадым. Сени жакшы көрүп калдым махаббат. Акылымдан адаштырган кимдеймин, жүрөгүңдү жылытпасам гүлбөймүн. Мени жакшы көрөсүңбү билбеймин. Сени жакшы көрүп калдым махаббат. 21 minutda центрга да келип калдык тугандар. Та 1342 рубль 21 минутага. Так, коэффициент жок буякта. По делам басса комиссия көп болот. Домой пока керек мага. Экиле домой берилет да. Ошого пустой эле чыгып берет окуйм. Центр жактан пустой эле чыгып берейин. Анан коэффициент күйгөн жерден линияга чыгабыз буюрса. Центрден пустой эле чыгып бардым. Көйгүсү 5 коэффициент арзан заказдарды берет. Андан бери пустой эле чыгып кетер эле. Навигатор секирет, нары бери секирет. 1.11 менен мажбур болбойт. Пропустить. 2800 сом дейт. Зачем 2800 рубль? Биякта коэффициент күйүп турса, бул орус байкем. Аккумуляторум отуруп калды. Оталды деп койчу дейт. Макул дейсиз, кантип жок дейбиз, айтпачы. Бирөө жардам соза жок деп айтыш кыйын го.
Опа. Жардам берип коелу. Мына кайсент. О, аталды. 1.76 менен Uber'дин заказы. Албадым. Uber'дики арзан чыгатты. Машинаны жибердик. Бул да Uber'дики да, 1.87 менен. Муну да албадым. Так, saat 2'den 57 өттү. Мен обед жеп чыктым. Бүгүн жада шашпай иштеп атам. Не болсо ошо болсун деп. Шашпастан ар кайсы жакка барып токтоп, телефон чукулап отуруп. Канча иштедик? 4248 рубль иштептирбиз эми. Не дейт? Бүгін анша иштебей атабыз. Ошо бүгүн сервиске барышым керек. Машинанын бүгүн расход кыла турган күнү. Печка жакшы иштебей атат. Печкасын умнотушум керек. Радиатору толкуган окшойт. Майын алмаштырышым керек. Коробканын майын алмаштырышым керек. Ошол бүт нерсе келип калган. Bir 28 менен короткий заказ. Şu алыс. Жакшына заказ берчи, жакшына. Тандай берет кезинде деп сөгүп атасыңар комментарийде. Макул, сөгүп болсо да комментарий жазып коелу. Комментарий жазсаңар. Мага пайда. Канал кичине өйдөрөөк чыгат да. Өйдөрөөк көтөрүлөт. YouTube'га пайда ошон үчүн комментарий жазып коелу тугандар. Эчтеке жазгыңар келбесе бир смайлик көзгө жиберип коелу. Болду, болот ошо. Лайктан басып 1.42 менен тугандар. По делам басканмын. Что-то иштеген желание кетип калды. Андан көрө машинаны барып жасатайынчы дедим дагы по делам бассам. Кеттик ана тондон метро Бутурский жака по делам басканмын. Ошол жака баралы. Жакшы жерде ошол тарапка берди. Мына могул жака таштап туруп, анан могул жака кетебиз. Нормально. Saat 3'ten 33 minut öttü. Так, мен деген 7-ci заказды алып келдим по делам менен. 26 минутка. 1125 рубль. Жумуш болот да, жакшы дечи иштесе эле. Жото мен жалкоолуп, кармап, уйкум келип иштегим келбей атат. Кеттим мен, болду, сервиске барайынчы. İstediğiniz жарашат, анда bir жумушту бүтөйүн, башка жумушта. Туурабы? Не дейсиңер? Туура эмеспи? Жөн эле ар кайсы көлөкөдө отура бербестен лучше машинаны бүтүрөйүн. Сервиске келдик туугандар. Ходовой бир сер текшерттим. Ходовой нормально экен дейт. Азыр эми мотордун майын алмаштырабыз, коробканын майын, печканын радиаторун алмаштырабыз. Тагы эмне? Анан эки тумайниктин лампочкасын. Ошондой бүгүн расходтун күнү. Машинанын бир сыр өпкө жүрөгүн тазалап коелу. Ошо дөңгөлөктөрдү жабаттыр, развалда койдуруп коюш керек болот. Азыр бүтсө развалда койдуруп коем. Коробканын майы көтөрүлө карай жатыр да.
Нормально екен. Так, башка машина кап-кара болуп кетчү эле. Развалды қонады автоғандар. Майларын алмастырдық, печканың радиаторын алмастырдық. Барды даяр. Развал қалды. Ондай жаңы аппарат келіп қалып тұр. Шол жаңы аппаратпенен развал қойдырып көрелікші. Основное измерение. Поворотом руля установите центральное положение колес. Установите упор на педаль тормоза. Нажмите клавишу F2 далее. Құдай бұйырса машина даяр туғандар. Полный бүтірдік. Май сайларын алмастырып, қадой бір сәт текшеріп, развалына жаң ойдырып қойдым. Енді ішті улантайлы десең уже қараң келіп қалды ғой. Не қыламыз? Так, пробегтер жазып қойына. Майларды қаншада алмастырдым. Шоларды жазып қойш керек еме. Так, сағат 7-ден 39 минут өтіп қалып тұр. Уже ішке желание қачып кетті ғой. Туғандар, берсек айтып қойна, машинаның май сайларына бүгінгі расход айтып қойшы. Бүгін расходтың күні болды. Коробканың майын 6000 алмастырдым, мотордың майын 3000-ге. Так, развал 2000, жоқ, 1,5 қылып берді, негізі 2000 кен, 1,5 қылып развал қойып берді. Печканы работасы 4000 екен, жаңағысы радиаторын 4000 қалдым. Ошондой майда чүйдө лампочка, антифриз доливка алып, общий 19300 рубль кетти. Бүгүн плюска эмес, минуска иштедим да тугандар. Таксиде ушундай. Bir gün минус, bir gün плюс, чыкпай койсоң вообще минус. Машинаң арендасы дагы, уктасаң да минус. Такси иш оңой эмес да, мындай. Таксиге кирдиңби, күндө чыгып, күндө 10 саат, 12 саат иштешиң керек болот. Так, таксиде акчасы көп, чыргап эле жүрөсүң деген ойлор болбосун да тугандар. Ушундай. Машинаң бир жери бузулат, аны жасатасың. Бүгүн иштен калдым. Еще наоборот кайра артка кеттим. Казы болуп. Ошол тугандар. Эми азыр жумушту улантайлы, саат 8 болуп кетиптир. Телефон чукулуп отуруп. Так, уже үйгө да кете берсемби дейм. Кана бир линия ачып көрөйүнчү. Заказ кандай берет экен. Кайсен кичине бар. Кичине анда дагы. Нормально эле эмес. Кичине эле экен. Могул заказды алдым. Могул жерден могул жерге экен. Канча берди? 1.16 мен берди окшойт. Могул жерден алып, кайсен күйгөн жерге барат экенмин да, ошон үчүн алып алдым. Бары берейинчи деп. Бул еще жанагы экен. Перевозка домашних животных. Мен ошону күйүп калыптыр да. Ошону өчүрөм деп эле унутуп калам. Аз да күйүп калыптыр эми. Жакын эле жерге келген таштап койройчу деп алып алдым. Кетти анда баралы. Ошону таштап коюп туруп домой бассамбы деп койдум. Бүгүн иштеп эле чарчап калдым. Кудай буйрса жакшы печка. Былтыр жайы менен кондиционер жок жүргөнмүн. Кондиционерди унутуп албастан кыйналып. Быйыл чота печкам иштебейт. Кондиционерди унутсам печкам иштебей калды. Буйрса эми печканы иштеттик. Печканы күйгүзөрсө Ташкент кылып жүрөбүз үчүгөндө. Ох, мына күйгүзөр менен урду го. Ато баягылар кичине суу болуп кетти эле. Кечинде жүргөндө. Үшүп кетип аттым да. Ошондон кеттик тугандар. Бүгүн жумушту кыйратпадык. 7 заказ менен 5000 рубль иштептирбиз. Машинаны жүрүп турганына 5 саат 32 минутта дейт.
123 километр жүрүпбүз. 123 километрге 5000 рубль. Нормально элеби? Бүгүнкү жумуш туугандар, уже жумуш бүтүрдүм. Саат 8:33 жанагы домашний животныйды алып келип таштаганмын. Алып келсем коэффициент өчтү. Ошо менен настроение түшүп отурам кечке. Мынакей могул жер алып келгем. 320 рубль алып келиптирмин. Четин тап келдим ушундай. Мага калган 320 рубль, а так негизи канча 400 бирдеме. 457 рубль экен эле. Ошондой туугандар, бүгүн канча 8 заказ менен 5324 рубль иштептирмин. Постоянно эле жумуш жакшы болгондо, мындай мен жумушка чыгып тартам да видеочу. Тартканда мен 12 саат иштечүмүн да. Бүгүн да жумушка тартайын деп видео тартайын деп чыктым. Анын ортосунан аягында сервиске кетип калдым иштегим келбестен. Ушул күндү да чыгарып коеюн дедим. Только жумуш жакшы болгон күндү эле чыгарбасанчы. Ушундай да, таксиде жумуш ушундай. Bir gün тиги ишиң чыгып калат, bir gün бул жумушуң чыгып калат, же башка бирөөнүн жумушу чыгып сени чакырып калат. Ошондой болуп калат. Ошондой моменттер көп болот бизде таксистерде. Ошондо мына тартып чыгардым. Бүгүн эми 5300 рубль иштептирмин. Мындан эми если арендада болсок 1800 рубль арендага кетмек. Жок дегенде 1200 рубль бензинге кетмек. Ошол менен 1800, 2000, 3000 рубльбуз расход плюс биз жок дегенде 800 рубльга тамактансам 3800 расход болсо 4000 где-то 1,5 рубль иштейт экен да бүгүн. 1,5 рубль өзүмө калыптыр. Ушундай болуп калат туугандар. 1,5 рубль бул кайра эртеңки расход же азыр үйгө баргыча эле дагы бир нерсе алып чокулуп кетет. Ушундай туугандар, бүгүнкү пробег 126 км жүрүптүрмүн. Машинадан жүрүп турганда 6 саат 5 мүнөттө дейт. Ушундай бүгүн акчанын күнү эмес, расходтун күнү болду. Бүгүнкү күндө ошентип жаңылып коеюнчу. Жазып коеюнчу, айтып коеюнчу. Ошол туугандар, кийинки видеолордон көрүшкөнчө анда видео жаккан болсо лайктан баасы комменттерден жазып койгула. Каналга катталып болсо катталып коюңуз. Буюрса кийинки сменаларда 12 саат толук иштеп, 12 саатта канча иштесе болот, ошону чыгарып көрсөтөм. Бүгүн да ошондой көрсөтөйүн дегем. Эми мындай да учурлар болот да. Иштебей калабыз, машина бузулуп калат, же машина бирөө кылып калат, же бирөө чакырып калат. Ошол күндөн дагы мындакей чыгып тартып көрсөтүп койдум. Анда эмесе барыңыздарга салам алейкум. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө туугандар. Колдоп, лайктан басып, комменттерден жазып койгула.